Bir класста ортодо босого болот, бул жакка 5-класска сабак бересиң, босогодо эле отуруп мугалим кайра бул жакты карап, оң жагын карап 4-класска сабак бересиң. Бир доска алып туруп бияка жазып, өчүрүп туруп кайра 6-класска жазасың. Бул деген 17-кылымбы дейм да. Бул деген уят нерсе, бул абдан уят нерсе. Биз 21-кылымда жашайбыз. Биздин мектептер деген заманбап болуш керек. Биз жана кабыл алып аткан мыйзамдарыбызчы, Европанын мыйзамдарын кабыл алабыз да, а бирок чын-чынына келгенде 17-19 кылымда жашагандай сезилет экен. Бир мугалим 2 класска ортодон туруп алып босогодо эки жака сабак берүү, бул деген мен билбейм, шермендечилик да. Ошондой мектептерди карабайсыздар. Киргенде мен боюм 170, мен эңкейип кирдим. Вот ишенесиздер, мен эңкейип кирдим. Биздин 11-класстын балдар кыздардын бою азыр менден 2 эсе улуу. Алар кантип кирип окушат, эңкейип отурушат экен. Мындайча айтканда кечирим сурайм, тооккан экен да. Ошондойлорду биз 12 жылдыкты жана моундай бир токтомдорду киргизерден мурда, кабыл алаардан мурда биринчи мектептерибиздин сапатын карап, ошолорго биринчи көңүл буруп